أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Tafsir sabağımızda ulantабыз. Tafsir sabağımızdan Allah Taala'dan жардам сұраған авалда Буруч сүресінің тafsirin оқуға кірісеміз. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Топ жылдыздар мекені болған асманға ант дейді. Аллах Таала бұл аятта асман менен анттады. Аллах анттаған нәрсеге, ант ичкен нәрсеге біз өзгөчө ой жүгүртүү менен, көңүл каратуу менен карообуз керек болот. Вассамаи затил буруж. Буруж бұл асмандагы жылдыздарга айтылынат. Буруж деп кейбір алымдардың тәфсиріне көрө 12 жылдызга айтылынат. Ошол үчөөсү жазында, ал эми үчөөсү жайында, ал эми үчөөсү күзүндө, ал эми үчөөсү кышында ошол чыга турган, асманды кооздоп турган мына ушул 12 жылдыз деп да айтылынат. Кыскасы, Аллах Таала бұл аятта асман менен анттады. Вассамаи затил буруж, топ жылдыздар мекени болгон асман ант дейт. Аллах Таала асманды өтө бийик кылып, чатыр сыяктуу биздин үстүбүздөн көтөрүп койду. Инсан асманга караса деле өзгөчө бир ибрат алса болот. Аллахтын бирлигин, Аллахтын таухидин мына ушул асман жана асмандагы жылдыздар далилдеп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Ман кана халифан фалияхлиф биллах ау лиясмут." Ким ант иче турган болсо, Аллахтын ысмы менен ант ичсин. Болбосо унчукпасын дейт. Жана башка бир хадисте: "Ман халафа би гайриллах факад кафара ау ашрак." Ким Аллах Тааладан башка нерсе менен ант иче турган болсо, чындыгында ал капыр болду, капырлык кылды, же болбосо ширк келтирди дейт. Ошондуктан Аллах Тааладан башка бир нерселер менен ант ичүү бул ширк болуп саналат. Ошондуктан биз мусулмандар Аллахтын ысмы менен гана антообуз керек. Мына ушул антта дагы таралып кеткен ширктер аябай көп. Кебирлер бычак менен анттайт, атасынын арбагы менен анттайт, дасторкон үстүндө турамын деп анттайт, арбактар менен ант ичемин дейт. Мунун баарысы ширк, мунун баарысы капырлык. Киши мына ушундай Аллах Тааладан башка бир махлуктар менен ант иче турган болсо, анын амалдары, окуган намаздары, туткан розолору күйүп кетет. Анын иштери баарысы бекер болот. Мына ошондуктан биз антыбызды дагы Аллахка арнайбыз. Аллахтын ысмы менен гана ант ичет экенбиз. Вассамаи затил буруж вал яумил маууд. Уада кылынган кыямат күнүнө ант дейт. Уада кылынган кыямат күнгө ант. Кыямат күнү сөзсүз болот. Аллах Таала эч качан уадасына каршы чыкпайт. Мунун илими кыяматтын качан болуусу Аллахка белгилүү. Ага жакын периште дагы, ага жакын пайгамбар дагы
Ал күндү кайсы күндө болорун эч ким, качан ишке ашарын эч ким билбейт. Бирок кыямат болот. Бул акыйкат. Ар бир инсан кылган жакшы жаман иштерин баарысын эртеби кечпи кыямат күнү адам баласы эсебин берет. Бул вал яумил мау'удтан максат бул вада кылынган күн, бул кыямат күнү. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Кама бадана аввала халқин нуиду." Биз алгач кандай жараткан болсок, дал ошол абалга кайтарабыз силерди дейт. Ва'дана алейни. Биз вада кылганбыз бул нерсени дейт. Инна кунна фа'илин. Бул нерсени биз сөзсүз жасайбыз дейт. Бул нерсени сөзсүз аткарабыз. Силерди сөзсүз өлүп топурак болуп кеткениңерден кийин кабырларыңардан кайра жаратып чыгарабыз деп айтат Аллах Таала. Кыямат анык, болор анык. Биз мына ушул күнгө, кыямат күнүнө иман келтиргенбиз. Аллах Таала ант ичип айтып атат. Вали яумил мау'уд. Вада кылынган күн, бул кыямат күн. Аллах вадасына эч качан каршы иш жасабайт. Аллах анттадыбы, ошол күн болот. Ошол нерсе ишке ашат. Ошондуктан бир акылыбызды иштете турган болсок, бүгүн амал бар. Амал бар. Эртеңки күнү кыямат болгон кезде ал күнү эсеп бар, амал жок. Бүгүн мына амал бар, эсеп жок. Бүгүн эртеден кечке чейин жашайбыз. Бир күн жашай турган болсок, кечинде бизде эч ким эсеп сурабайт. Жакшы жаман амалыбыз үчүн бирөө эсеп сурабайт. Мына ошондуктан ар бир акылдуу инсан кечинде төшөккө жаткан кезде кичине акыретин ойлоп коюш керек. Бүгүнкү иштерини, бүгүнкү ибадаттарыны, ошол күнкү ибадаттарын ойлоп коюш керек. Канчалык ошол инсан канчалык деңгээлде жакшы иштер жасады, намазды кандай окуду, кандай иштерди жасадык, эмне туура эмес иштерди жасап койдук, эмне туура эмес сөздөрдү сүйлөп койдук. Мунун баарысын ар бир инсан кечинде бир эсеп коюш керек өзүнө. Ва шахиди ва машхуд. Жана күбө болуучуларга, жана күбө болунган ошол кыямат күнүндөгү окуяларга ант дейт Аллах Таала. Ва шахид күбө болуучу. Биринчиден Аллах күбө. Аллах бардык нерсеге күбө. Аллах Тааладан башка Аллах Таалага эч бир нерсе жашыруун эмес. Аллах Таала ар бирибиздин амалыбызга күбө болуп турат. Жана ошондой эле дагы ва шахидтен максат пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам күбө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү ошол башка пайгамбарлардын үммөтүнө дагы жана өзүнүн үммөтүнө дагы күбө көтөт. Мына Ибн Масудтан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Ибн Масуд, мага Курандан окуп бер" деди. Анан Ниса сүрөсүндөгү аяттарды окуду. "Ва жи'на бике ала хаулай шахида." Сен аларга, ошол пайгамбарларына капыр болгон коомдорго сени күбө катары келтиргенибиз деген аятка жеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болду деди. Ибн Масуд айтат, ошондо карасам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол көзүнөн жаш агып ыйлап атыптыр дейт. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күбө көтөт. Жана ошондой эле бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү күбө көтөт. Мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва казалика жаалнакум умматан васата литакуну шухада алан нас." Биз силерди орто үммөт кылдык, адамдарга күбө болушуңар үчүн дейт. Мына ушул кыямат күнү бул үммөт пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам шариятты жеткиргендиги жана башка пайгамбарлар өз үммөттөрүнө шариятты жеткиргендиги туурасында ошол үммөттөргө пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтү күбө болот экен. Жана ошондой эле күбө болуучулардан дагы инсандын дене мүчөлөрү күбө болот. Инсандын колу, буту сүйлөйт кыямат күнү. Мына Кур'ан-ы Каримде айтылат: "Яума ташхаду алейхим алсинатухум ва айдихим ва аржулухум бима кану я'малун." Алардын кылган иштерине алардын тилдери, колдору жана буттары күбөлүк берет дейт. Инсан мына кыямат күнү инсандын пайдасына же зыянына кыямат күнү адамдын, кишинин буту, колу, тили, көзү күбөлүк берет экен.
жана жер күбөлүк берет деп айтылат. Жана ошондой эле кыямат күнү дагы периштелер күбөлүк өтөт дейт. Жана ошондой эле периштелер да күбө болот дейт. Ва машхуд деген бул эме ошол күбө болунган окуяларга, кыяматтагы окуяларга ант дейт Аллах Таала. Эми сөзсүз кыямат болот дегени. Эми мына ушул аяттардын баарысы касам аяттары. Эми мына ушул касамдын сөзсүз жообу болот. Мына кутила асхабул ухдуд, чуңкур ээлерине өлүм болсун, чуңкур ээлерине наалат болсун деп атат. Мына ушул жогорудагы вассамаи затил буруж, вал яумил мав'уд, ва шахиди ва машхуд деген касам аяттардын жообу. Сөзсүз Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде бир нерсеге анттагандан кийин анын сөзсүз жообу бар. Биз анын жообун түшүнгөнгө, издегенге аракет жасообуз керек. Мисалы үчүн вал аср заманга ант дедиби? Эми иннал инсана лафи хуср ошол касамдын жообу болот. Эми тафсир алымдар айтат, эми жогорку аяттардын жообу мына кутила асхабул ухдуд. Чуңкур ээлерине өлүм болсун дейт. Кутила дегени Ибн Аббас радыйаллаху анхуманын айтымына караганда кутила бул наалат дегенди түшүндүрөт дейт. Ошол чуңкур ээлерине наалат болсун дейт. Ошол адамдарды бир чуңкур казып, бир капыр коом болгон. Эми тафсир алымдар ар кандай риваяттарды келтиришет. Бул Йеменде бир капыр коом адамдарды динден кайтаруу үчүн, исламдан кайтаруу үчүн, таухидден кайтаруу үчүн чоң чуңкур казып, анан ошонун ичине аял эркегин, жаш баласын баарысын таштаган дейт. Кээде бул окуя Шамда болуп өткөн дейт. Жеке бир алымдар бул окуя ошол Йеменде болуп өткөн, Шамда болуп өткөн деп айтылат. Ар кандай риваяттар бар. Эми ошол имам Ахмад рахимахулла риваят кылган хадис мына ушулга төп келет. Имам Ахмад рахимахулла риваят кылган хадисте Сухайб радыйаллаху анхудан узун бир хадис мына ушул окуяга байланыштуу, мына ушул аяттын тафсирине дал келе турган бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуя айтып берген бир гуламдын, бир өспүрүм жаш жигиттин окуясы байланышат мына ушул аятка. Аллаху алам бис-саваб. Аллах өзү туурасын өзү жакшы билүүчү. Мына ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге чейин бир падыша болгон дейт. Падыша анын бир көз ачыгы болгон, төлгөчүсү болгон. Ошол төлгөчүсү падышага дайым ошол падышачылыгын башкарууда жардам берчү. Ошол падышага дайыма жардам берип турчу. Падышачылыгы дайым болуусу үчүн ошол падыша ошол көз ачыгын айткандарына карап аны менен кеңешип иш тутат эле. Анан күндөрдүн биринде жанагы көз ачык падышанын алдына келип, мен картайдым, алы күчүм кетти, эми мага бир жаш бир өспүрүм бир жигитти берсең, мен ага сыйкырчылыкты үйрөтүп, көз ачыктыкты үйрөтүп, мен сага тарбияла берейин дейт. Анан падыша бул нерсеге, анын бул сунушуна макул болуп, анан падыша бир жаш, бир зирек, жаш бир өспүрүм жигитти таап берет. Анан жанагы көз ачык, жанагы жаш жигитке сыйкырчылыкты үйрөтө баштайт. Анан жанагы жаш жигит, гулам үйүнөн көз ачыкты көздөй, көз ачыкты үйүнө карай жолдо басып келе жатканда бир токойдо, бир тоонун арасында бир рахип, бир кечил, ибадаткөй инсан ибадат кылып жаткандыгын көрүп калат. Анан ага кызыгып калып, аны менен сүйлөшүп, жанагы кечил, ибадаткөй киши рахип жанагы гуламды, жаш өспүрүмдү дават кылат, таухидке дават кылат. Аллахтын бирлигин түшүндүрөт. Жанагы падыша ал адамдарды өзүнө сыйындыручу. Адамдарды өзүнө сыйындыручу, өзүнө Рабби деп жарыялаган эле. Адамдар ошол падышага сыйынышат эле. Анан бул ибадат бир гана Аллах үчүн болорун баяндап таухид менен дават кылгандан кийин жанагы жаш өспүрүм бул нерсени кабыл алып, анан күндөрдүн биринде көз ачыкка барса, көз ачык кечигип келгендиги үчүн аны сабай турган болгон да. Үйүнө барса, үйүнө кечигип ата энеси дагы сабай турган болгон. Ошентип ошол ишти рахипке
жана кечилге айткан кезде кечил айтат, көз ачыкка кечиге барсаң, ата энем мени кармап калды кээ бир кызматтар үчүн деп айт. Ата энеңе барсаң, эмне кечиктиң десе, көз ачыкта кармалып калдым, сыйкырчыда кармалып калдым деп айткан дейт. Мына ошентип уланта берет. Жанагы кечилден окуп үйрөнүп таухидти. Анан күндөрдүн биринде адамдар жолдо келе жатса, адамдарды бир чоң бир айван тосуп турган болот. Жолдон өткөрбөй турган кезде ошол жерде жанагы жигит бир өзүмдү бир сынайынчы деп, мындайча айтканда, сыноо максатта ушул көз ачыктын айткандары туурабы, же бул кечилдин айткандары туурабы деп жана ташталат дагы. О Аллах, эгерде ушул кечилдин жолу туура боло турган болсо, көз ачыктыгынан ошол кечилдин иштерини артык көрсөң деп бисмилла деп жанагы айванга таштырып атканда айванга таш тийип жанагы айван өлөт. Аны муну адамдар карап турган, бисмилла Аллахтын ысмы менен деген нерсени карап турган. Мына ошентип адамдарды ал жанагы жаш жигит адамдарды сылап койсо, пес оорусу, анан сылап койсо, бисмилла деп койсо, анан Аллахка дуа кылса, көп адамдар келип айыгып кете берет. Ооруларынан айыгып кете берет. Анан адамдарга айтат, мен силерди айыктырганым жок. Силерди Аллах айыктырып жатат. Мен Аллахка дуа кылып жатам. Мына ошонун негизинде силер айыгып жатасыңар деген. Мына ошентип анан ал адамдарга мына ошондой таухидти дават кыла баштайт. Анан күндөрдүн биринде падышанын бир жакыны вазири көзү сокур болот. Аллах алам, анан келип белек бекчектер менен келип анан жанагы балага мени да айыктыр дегенде, мен сени айыктыра албайм, сага шифа бере турган Аллах деп анан аны дагы бисмилла деп Аллахка дуа кылган кезде айыгып кетет. Анан күндөрдүн биринде падышанын жанында отурган кезде жанагы сокур вазири, кеңешчиси, көзүңдү ким айыктырды дегенде, менин жана сенин Раббиң Аллах айыктырды мени көзүм дейт. Мындай болушу мүмкүн эмес деп анан жанагы кишини сабап кыйнашып, акыры ким муну жасады деп мына ушул нерсени сураштырып, анан жанагы вазир, жана падышанын жакыны жанагы кечилди, жок, өспүрүм жигитти айтып берет. Ошол бисмилла деп Аллахка дуа кылды эле, айыгып кетти. Ошол жигит мени айыктырган, ошол себеп болгон ошол жигит дейт. Ошол менин айыгуума себеп болгон жигит ошол Аллахка дуа кылды, мен айыгып кеттим дейт. Анан жигитти кармап келишип, жанагы өспүрүм жигитти кармап келишип, анан муну сен айыктырдыңбы дегенде, мен айыктырганым жок, муну Аллах айыктырды дейт. Анан аны дагы кыйнашып, диниңден кайт деп таухидтен кайтарууга, исламдан кайтарууга аракет жасашканда эч кайтпай коет. Анан муну сага ким үйрөттү? Бул Аллахка сыйынуу, Раббим Аллах деген нерсени ким үйрөттү деп акыры кыйнап, анан жанагы кечил айтпа деген эле да, мен айтпаган деп айткан эле, бирок айтып берет. Жанагы катуу кыйнаган убакытта өспүрүм жигит айтып берет. Анан жанагы кечилди дагы кармап келишет. Кармап келишип, анан аны диниңден кайт дегенде, кайтпайм дейт. Кайтпаганда аны ара менен экиге бөлүп жиберишет. Ара менен экиге бөлүп жиберишет. Мына ошентип алда ара менен бөлүнгөн абалда ошол башы түшүп жерге өлүп калат. Анан падыша айтат, мына ол жигитти эми чоң бир тоонун үстүнө алып барып, ошол жерден динден кайтпаса таштап жибергиле дейт. Анан тоонун үстүнө чыкканда, о Аллах, бардык нерсе өзүңдүн колуңда. Эгер кааласаң мени калтыр деп Аллахка дуа кылганда, жанагы тоо силкинип, падышанын аскерлеринин баарысы тоодон кулап өлүп, жигит кайра дагы келет. Анан келсе, жанагы падыша эми муну сууга алып барып туруп, бир нерсеге салып, капка салып, мешокко салып, сууга таштап жибергиле дейт да. Колу бутун байлап, сууга таштап жибергиле дейт. Анан сууга барып, ошо кайыкта сууга барып, анан Аллахка дуа кылат. О Аллахым, өзүң мени сакта. Аллахка дуа кылган кезде кайык оодарылып, жигит кайра дагы аман калып, кайра падышанын алдына келет. Анан падышага айтат, эгер сен мени өлтүрүүнү кааласаң, анда адамдарды жыйнап, ошо жанын огун алып, мени курмага байлап туруп, бисмилла, ошол гуламдын Раббиси менен деп туруп, Аллахтын ысмы менен ат мени дейт.
ошондо гана мен өлөмүн дейт. Бирок бир шартым бар дейт, адамдарды жыйнайсың дейт. Эми адамдар жыйналып, анан бардык адамдар жыйналып, анан жана падыша жанын огу менен жана жигитти аткан кезде бисмилла, ушул жигиттин Раббисинин ысмы менен деп аткан кезде жанагы жанын огу келип тийип, бетине ошо чыкыйына тийип, анан шахид болот. Анан аны көргөн адамдар сен Рабби эмес турбайсыңбы деп мына ошол Аллахка ыйман келтиришет, таухидти кабыл кылышат. Көп адамдар, аялдар, эркектер, жаш балдар көп ошол таухидке кирип мындай болгон. Анан падыша анан аларды динден кайтаруу үчүн аларды азаптай баштайт. Анан чоң бир чуңкур каздырат. Чуңкур каздырып, анын ичине отундардан салып, аябай көп отундар салып, кып-кызыл чок кылып, эми тандырда, эми жер тандыр деп кое бер. Жер тандыр деп элестетип кое бергиле. Анан ошого балдарыны, ошол аялдарды, балдары менен эркектер ошо ыйман келтирген ахли таухидти диндеринен кайтаруу максатта таштайт. Бирок адамдар динден кайтпайт. Эч бирisi динден кайтпайт. Кала берсе, жаш баласы менен бир аялды таштаган кезде, апа, капа болбо, бул дин акыйкат деп ошол чуңкурдун ичине түшүп кеткен дейт. Мына ушундай азаптаган Кутила асхабул ухдуд, ошол чуңкур ээлерине налат болсун, каргыш болсун деп Аллах Таала, өлүм болсун деп мына ошол аятта ошолор тууралуу айтылган деп, мына ушул хадиске көрө мына ушундай деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Кабанын бир четинде жамбаштап жаткан кезде Хаббаб ибн Арат, ушул мушриктер аябай каттуу кыйнап жиберет. Аллах анам ушул сахаба болуш керек. Я Расулуллах, качан бизге бир жеңиш болот, качан бизге бир күн тиет дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, чалык шашасыңар, силерден мурдагы коомдорду динден кайтаруу максатта ортосунан аралап жиберсе дагы динден кайтышпайт эле дейт. Иман, Аллахка болгон иман, Аллахка болгон Аллахтын таухиди, иман, Аллахтын ак укугу, пайгамбардын ак укугу, бул биздин жаныбыздан дагы, биздин мал мүлкүбүздөн дагы, биздин эң жакшы көргөн нерселерибизден дагы жогору турат. Иман бар нерседен жогору турат. Мына ошондуктан инсан бул жашоодо иманын арзанбаа нерселерге алмаштырып койбош керек. Аллах өзү сактасын, динин сатып коюп аткандар бар. Ошол мусулманчылыкты таштап кайдагы бир секталарга кирип кеткендер бар. Аллах өзү сактасын. Аннари затил вакуд, алууланган от дейт да. Алууланган от. Ошол чуңкурдагы аннари затил вакуд, алууланган от дейт. Ошол чуңкурда аябай алууланып күйгөн отко таштаган. Эми азыр кичине эле биздин колубузга тикен кирсе кандай болобуз? Ошол аннари затил вакуд же болбосо кичине бир чокту кармап алсак кандай болобуз? Изхум алейха куд, ошол имандууларды чуңкурга таштаган убакытта падышанын аскерлери, таштаган адамдар ырахаттанып, жыргашып, күлүшүп, мыскылдашып, маскаралашып ошол чуңкурдун четинде карап турушкан дейт. Эми андай чуңкурга түшкөндөн кийин адам куурулуп эле калса керек. Изхум алейха кууд ва хум ала ма яфалуна бил муъминина шухуд дейт. Алар момундарга кылган бул мамилесине өздөрү күбө болуп турган дейт. Ошол чуңкурга таштаган адамдар өздөрү күбө болуп турган. Момундар ошол чуңкурдун ичинде кандай азапталып жаткандыгына жана ошондой эле аларды чуңкурга таштаса дагы дининен кайтпаганына ошол адамдар күбө болуп турган дейт. Ва ма нақау минхум илля ан юъмину биллахи азизил хамид. Аларды чуңкурга таштаган адамдардан өч алууларынын себеби, аларды азаптоолорунун себеби бир эле нерсе: Аллахка ыйман келтиргендери, Хамид, азиз зат Аллахка ыйман келтиргендери себеп дейт. Бир гана ыйман келтиргендери себеп. Аллахты бир деп койду. Падышага жана падышага өздөрүнө окшогон бир адамга сыйынуудан баш тартышты. Таухидке ыйман келтирди, Аллахтын таухидине ыйман келтирди. Аллахтын таухидин растап тастыктады. Илля ан юъмину билlah, азизил хамид. Аллах Таала азиз. Аллах Таала өтө бир азиз зат, улуу зат.
Мына ошондуктан бизди дагы азиз кыла турган бул биздин мал мүлкүбүз эмес, же кадыр баркыбыз эмес, же бир ата бабабыз эмес. Бизди азиз кыла турган нерсе бул Аллах. Хамид, Аллах Таала мактоого татыктуу зат. Мына Хамид, Алхамдулиллахи Rabbil Alamin деп 5 вакыт намазда Фатихасынын сүрөсүнүн алгачкы аяты Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Бүткүл аламдар жараткан Аллахка бардык мактоолор, бүткүл аламдар жараткан Аллахка мактоолор болсун. Жана биз бирөө алабыз сураса Алхамдулиллахи ала кулли хал дейбиз. Бардык абалыбызда Аллахка мактоо айтабыз. Аллази лаху мулку ас-самавати вал ард, Аллаху ала кулли шайин шахид. Аллах Таалага мына ушул жер жана асмандар мүлкү Аллахка таандык дейт. Эч ким айта албайт. Бир фитраты бузулган адам эле айтпаса билбейм, Аллаху алам. Эч ким асман жана жер мүлкү меники дей албайт. 1010 мамлекеттин падышасы болуп кетсе дагы. Бул жер, асман, адам баласы бүт баарысы Аллахтын мүлкү. Аллахка таандык. Аллах Таала бардык нерсе күбө болуп турат дейт. Мына ошол капырлар диндеринен кайтаруу үчүн чуңкур ээлери момундарды отко таштаган убакытта Аллах күбө болду ошол нерсеге. Аллах көрүп турду ошол нерсени. Баары бир ошол момундар дагы таухидте өлүп кетти. Жана баары бир алар узак жашаган жок. Баары бир алардын өмүрү дагы бүттү бул капырлар, ошол капырлардын. Аллах алардын да жанын алды. Эми аз гана кыйналган момундар бейиштен орун алышты. Ал эми капырлар тозоктон орун алышты. Момундарды кыйнаган. Аллах ала кулли шайин шахид. Аллах Таала бар нерсе күбө болуп турат. Эч ким эч бир нерсени Аллах Тааладан жашыра албайт. Инналлазина фатанул муъминин вал муъминат thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq дейт. Чындыгында момун эркектерди жана момун аялдарды фитналагандар, азаптагандар дейт. Кийин анан тооба келтирбегендер дейт. Аларга жаханнам азабы бар дейт. Жана аларга күйдүрө турган азап бар дейт. Эми Аллах Таала карасаңыз, мына орунда Аллах Таала ошол чуңкурга салып азаптаган, өзүнүн момун пенделерин азаптаган капырларга дагы убакыт берип атат. Таң калыштуусу тообага келгиле деп атат. Тообага келгиле деп атат. Сумма лам ятубу. Ошол момундарды жана момун аялдарды, эркектерди чуңкурга таштаган капырларга дагы Аллах Таала шанс берип атат. Алар таштап, аларды өлтүрүп, күйгүзүп жибергенден кийин дагы Аллах Таала тообага келгилеби деп атат. Тафсир алымдары мына шуну аябай сонун кылып түшүндүрүп беришет. Мына ушул аятты Аллах Тааланын жумшактыгына караган. Өзүнүн олия досторун өрттөп жиберген, күйгүзүп жиберген адамдарга тообаны сунуштап атат. Мына ошондуктан дайыма инсан эч качан Аллах Тааладан Аллахтын мээрим ырайымынан үмүт үзбөш керек экен. Эгерде тооба кылбаса, тообасына кайтпаса, анда күйгүзө турган азап бар. Эми тооба сахих болуш үчүн, тооба туура болуш үчүн 5 шарт кылынат деп алымдар айтышат. Биринчиси, Аллахка ихлас кылыш керек. Чын ихластан тооба кылыш керек. Чыныгы түрдө инсан Аллах Тааланы мактап, Аллахтын улуулугун жүрөгүнө мындай сезип тооба кыла турган болсо, адамдардан уялып эмес, чыныгы риясыз, чыныгы ихлас менен, кожо көрсө кожо уксун эмес, чыныгы ихлас менен Аллах үчүн тооба кыла турган болсо, Аллах кечирет экен. Биринчиси ихлас экен. Экинчиси, бул тауба насуха, чыныгы түрдө инсан өкүнүш керек. Ошол жасап койгон ишин ойлогон кезде
Аллахтың улуулугуну, Аллахтың тозогу бар экендигиндай уккан кезде же окуган кезде, ошол күнөөсүн эстеп кеткен кезде бир инсан өкүнүш керек, бир кайгыланыш керек. Өкүнүш керек экен. Өкүнүү керек. Үчүнчүсү, ошол кылган, жасап койгон күнөөсүнө кичине тынчсыздануу керек. Эч качан инсан Абу Бакр радиаллаху анху айткандай тынч болбош керек. Мындайча айтканда, өзүнүн мындай бейишке кирем да деген тынчтык, бул толук өзүнө 100% гарантия берип албаш керек. Абу Бакр радиаллаху анху айткандай, бир бутум бейиште турса дагы, бир бутум тиякта турса, бир бутум бейишке кирип турса дагы, экинчи бутум бейишке кирмейинче мен өзүмдү тынч сезбеймин, өзүмдү аманда деп эсептебеймин деген экен. Инсан ошол үчүнчү тообанын шарты, инсан кылган күнөөсүнө кичине тынчсыздануусу керек экен. Ал эми төртүнчүсү, эч качан ошол күнөөгө, жасаган күнөөмө кайтпаймын деген чечкиндүүлүк болуш керек, чечим болуш керек инсанда. Анан гыйбат кылбаймын деп эртеси гыйбат кыла берсе, ушак кылбаймын деп эртеси ушак кыла берсе, анан уурлук кылбайм деп эртеси уурлукка чыга берсе тооба кылып алып, бул тооба эмес. Эми эч качан ошол күнөөгө кайтпайт. Ким бир күнөөнү Аллах үчүн таштаса, Аллах аны жакшысын алмаштыра берет. Бешинчиси, ошол тооба кабыл боло турган убакытта болуш керек. Тооба кабыл боло турган убакытта болуш керек. Биринчи ошол тооба качан кабыл болбой калат? Эгер өлүм келсе, инсан гаргарак тартып, өлүп жаткан кезде тооба кылса, тообасы кабыл болбойт. Мана Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Валайсат ат-таубату лиллазина я'малуна сайyi'ат хатта иза хадара ахадахум мауту кала инни тубту ал-ан." Жаман иш жасагандардын тообасы кабыл болбойт, тообасы тооба эмес. Эгер алардын бирөөсүнө өлүм келип, мен эми тооба кылдым десе, тообасы бекер. Өлүм келген убакытта тооба бекер болот. Мана Фираун дагы өлүп жаткан кезде кала аманту аннаху ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах деп айткан Фираун дагы. Бирок Аллах Таала тообасын кабыл албады. Жана экинчиси күн батыштан чыга турган болсо, тооба кабыл болбойт. Аллахтын аяты келген убакытта яума яти ба'ду аяти раббик ла янфау нафсан имануха. Раббиңдин кээ бир аяттары келген убакытта, мына аяттар, мына кыяматтын белгилери, мисалы үчүн күн батыштан чыга турган болсо, тооба кабыл болбой калат. Болду. Бешинчи шарты, ошол тооба кабыл боло турган убакытта болуш керек тооба. Өлүм келип калды, кайсы сабатта өлүп калышыбызды билбейбиз. Кээде инсан отурган жеринде өлүп калса, ал ошол адамдарды жуунтура турган, ошол отургучта, мындайча айтканда, жуунтура турган нерселерге алынышы мүмкүн отурган жеринен, же төшөгүнөн. Уктап, анан кайра туруп алган адамдар бар. Муну жашообузда көрүп турабыз. Өлүм келди, тообасы кабыл болбойт. Экинчиси күн батыштан чыкты, тооба кабыл болбойт. Мына ошондуктан таң калыштуусу, Аллах Таала өзүнүн олия пенделерин чуңкурга аткан, отко аткан капырларга дагы тообаны сунуштап атат. Тообаңарга келгиле деп. Тообаңарга келбесеңер, тозок бар, жаханнам бар, күйгүзө турган азап бар деп айтып жатат. Мына ушул кыскасы сүрөнүн иншаллах жарым бөлүгүн иншаллах кийинки тафсир сабагыбызда окуйбуз. Аллах буйрса, Аллах Таала билбегенибизди билдирсин, билгенине амал кылган пенделеринен кылган болсун. Билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди, туура эмес иштерибизди, туура эмес сөздөрүбүздү Аллах Таала өзү кечирсин, баарыбызга Аллах Таала райым кылсын. Субханакаллахумма хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Валлаху а'лам bis-саваб.